Фитнес тренер болуп иштейм уже 8 жылдан бери болду Дубайда. Эң биринчи келип сертификатты алган кыргыздардын бириненмин. А эмнеге Дубайда? Көлдү көздөй чакырышты да. Жакшыраак жол эмес жагыначы. Чорный мирге кирип кете жаздап, үйдөгүлөр жок сен Дубайга, мен Москвага кетсемби деп, же көлгө кетсем дегенде, анан байкембе жок сен Дубайга бар деп. Ошондон келген да Дубайга. Кандай айырмачылыктарды байкадыңыз биздин эл менен? Бул жакта ар бир местная арабканын же местная арабтын жардамчылары бар. 2-3төн служанкалар бар. Бирөөсү балдарын карайт, бирөөсү тамагын жасайт. Аял киши эч кандай кыймыл аракет жок. Биякта кыймыл аракет жоктуктан эле толушат. Анан комфорт. Сонун эле виллада жатасың, бүт баары бар, эч жака чыгыштын кереги жок, бүт онлайн. Биздин Кыргызстанда ал жери да плюсураак да, адамдар, арык адамдар көбүрөөк да, толугуракка караганда. Негизи сиз качан түшүндүңүз ден соолукту камсыз көрүү керек экенин? Биздин денебиз бул Алла Тааладан келген, бул да аманат да. Жаратканда сени момундай жирный кылып жаратпай эле да. Бул аманатты кайра беребиз да. Мисалы бир күн келет, баарыбыз акыретке кетебиз да. Ошол күнгө чейин бул денени да жакшы акыбалын жакшы кармашыбыз керек деген ошондой түшүнүгүм бар да. Саламатсыздарбы биз урматтуу катталуучуларыбыз, биздин жаңы чыгарылышыбызга кош келдиңиздер. Добро пожаловать в Дубай дегендей. Бүгүн биз сонун чыгарылыш тартып жатабыз. Дубайдагы популяр болгон фитнес тренер десек болот, фитнес блогер деп да айтсак болот. Бул жакта биздин соотечественник, биздин өзүнүн родной байкебиз. Атыбыз кызыктуу экен, силерге окуп берем. Ойлоп калбагыла, кыргыз эле. Жеңиш Джексонбиев. Кош келдиңиз. Биз сизге кош келдик. Нурсейит, кош келдиңиз силер да Дубайга. Кандай Дубай жагып атабы, жакшы элеби? Жакшы экен. Сиздин атыңыз андан көбүрөөк жакты. Неге Джексонбиев? Чоң атасы Джексон беле? Чоң атабыздын атасы Жексенби болгон да. Ошо Жекшенби дегендей эле да. Ошон үчүн Джексонбиев болуп калыптыр да. Прям жарашып калыптыр да арабтардын арасында. Жеңиш байке, башында биздин катталуучуларыбыз үчүн, сиз тааныбагандар үчүн өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз, бул жакта эмени алектенесиз? Менин атым Жеңиш. Уже канча 8 жылдан бери Дубайдабыз. Азыр жашым 31де. Келинчегим, үй бүлөм бар, 2 баланын атасымын. Бул жакта жашайсыздар баардыгы? Бул жакта жашайбыз. 5 бир тууганым бар. 2 байкем, 2 эжем. Анан сүйүктүү ата энем бар. Кесиңиз жөнүндө? Кесим өзүңөр көрүп тургандай, өзүңөр айтып Өзүң көрүп тургандай качокмун. Фитнес тренер болуп иштейм уже 8 жылдан бери болду Дубайда. Эң биринчи келип сертификатты алган кыргыздардын бириненмин. То есть биринен дегенде эң биринчилерден болуп алгам да. Ошол. Вообще кыргыздар келе электе фитнес тренер боло электе ошо мен келип аракет кылып сертификатты алып, ошо менен тренерство карьера башталган десем болот да. Бул жака келген кыргыздардын бири экенсиз да, биринчилердин бири экенсиз да. Өзү негизи мындай, мен уктум да тааныштардан Дубай боюнча топ 5 тренерлердин арасына кирет деп. Бул чындыкпы? Эмне боюнча? Ошо фитнес жагы? Фитнес жагынан окшойт. Ошо фитнес жагынан дегенде ошо сертификатты биринчи алгам. Андан кийин YouTube'дан бизде мындай биздин кыргыз элибизге пайдабыз келсин деп биздин досторубуз тартып баштады. Мен жөнүндө тарткандан кийин инилер, достор көрүшүп, тоже келип башташты фитнес карьерасын. Азыр фитнес тренерлер азыр көп. Эмне фитнес карьера, бул эмне өзгөчөлүктөрү бар? Фитнесте эми жүргөндө бул мындайча айтканда өзүң жакшы көргөн жумушуң, ошондон акча табасың, ден соолугуңду чыңдайсың. Эң негизгиси элдердин жашоосун өзгөрткөнгө жардам бересиң да. Качок болуп лайфстайлды өзгөртөсүң. Эми баарыбыз эле акча табалы деп жүрөбүз биякта. Анан ошо пайдасы элдерге да пайдаң тиет. Адамдарды өзгөртөсүң, кээ бирөөнүн жашоосун ден соолук жагынан дегенде. А эмнеге Дубайда? Мисалы үчүн Кыргызстанда деле мен билишим боюнча эмелер бар. Качок байке браттар бар. Дубайга келип калганымдын себеби, мен биринчи Кыргызстанда иштеп жүрүп, фитнес тренер болуп. Жок. Мен студент, политехнический университетти бүткөм. Ошондо окуп жүргөндө эле мен мойкада иштегем, машина жууп иштеп жүргөм. Андан кийин түнкүсүн охраналарда иштегем. Охранада иштеп жүргөндө заниматься этип баштап, мойкада иштеп жүрдүм биринчи. Мойкада иштеп жүрүп заниматься этип баштадым. Бокска, тренажеркага ошондо эле уже кызыгуу башталыптыр да. Школдо эле турник ойночумун. Андан кийин качка бокс болуп баштады. Бишкектенчи. Анан баштагандан кийин уже дене түзүлүшү өзгөрүп, анан уже досторум жүр охранага кирбейсиң деп калды. Анан түнкүсүн охранада иштеп, жарыкта эптеп, окууга барып, ошентип жан бакканбыз.
Эми ар бир эле студент Бишкекке келгенде билесиң да, иштеп аракет кылабыз. Айылдан келген бала. Жатаканада жатчумун. Политехтин жатаканасында квартирада эмес. Ошо. Двойной миграция алыпсыз да, айылдан Бишкекке, анан Бишкектен Дубайга. Ооба, анан ошо келгенде анан биякта байкем бар болчу, бир тууган агам, ошолор себепкер болду келгенге. Биринчи дагы бир кыскача бир айтып кетейин. Ошол жакта жүргөндө бияка келерден мурун мен да көлдү көздөй чакырышты да. Жанагындай мындайча айтсам болот, жакшыраак жол эмес жагыначы. Мисалы чоңураак жактарына киргенге мындай шанстар болгон да. Анан Чорный мирге? Ошондой Ачык эле айтып бербейсиң. ошондой. Ночной клубтарда иштегем. Анан ачыгын айтканда иштеп жүрүп, анан ошондой Чорный мирге кирип кете жаздап, үйдөгүлөр жок сен Дубайга, мен Москвага кетсемби деп, же көлгө кетсем дегенде, анан байкемме жок сен Дубайга бар деп. Ошондон келген да, то есть Дубайга келишикте керек дегенчи. То есть бул жана стереотип бар го, көлдүктөр бандитизмге жакын болот деген, бул чындык. Эми ошондой болгон да ошол учурлар. Ошол. Сиз мындай көп нерсени не рассказываете. Жакшы эле азгырган окшойт. Ночной клубтарда эми кимдир барат? Ночной клубтарда биринчиден акчасы көп, же көп эле айткендер адамдар болот, азгырыктар болот. Конечно, акча көп ал жерлердечи. Клубтарга көп тургандар барат. Мен ошол иштеп, конечно, харам. Эми ал кезде жашпыз, ошондойдо иштегенбиз. Ошол. Анан ошондон кийин азгырылып, акчаны көрүп, акча ошол жактан тапсалат экен деп, аяка кирип кете жаздаганбыз да. Мындай айта алам, ошентип туруп анан бияка акырын гайд кылып койгон экен да, багыттап акырын Дубайга бар депчи буйруп койгон экен да. Байкеңиз немен электенчи бул жакта? Байкем бортпроводник болуп иштейт биякта. Жеңем экөтен. Анан ошолор чакырышып бияка келип, анан ошондон акырын карьера башталган да. Келдиңиз биринчи эми мындай сиздики оңой болду да. Келип биякта иштеп баштадым, карьерам жакшы болду. Бирок келгенде сөзсүз түрдө кыйынчылык. Келгенде мен биринчи университетте жүргөндө английский окугам. Мен бирок чын-чынында эми Кыргызстанда практика көп болбой, анан окуу, жумуш болгондуктан английскийимде слабый эле болгон да. Анан бияка келгенде 3 ай жумуш издеп жаттым. Андан кийин жумуш табылды. 3 ай иштеп калган жоксуз. Фитнес ассистент болуп эле иштедим да биринчи. Бир 6 айдай жардамчы болуп иштедим залда. Жардамчы болуп дегенде, мындайча айтканда, барасың, там вестерди тазалап, там немен штангаларды ордуларына коюп элдер кеткенден ошондой болуп иштеп баштаган да. Англисчең вообще ноль почти. Эми мындайча собственно практика башкача да. Анан келгенден кийин эле кээ бир клиенттер бир вопрос сураса, уялып даже качып кетесиң да. Ар жак азыр деп 1 мүнөт деп туруп барып кетесиң, кайра келбей койсуң да. Ошондой күндөр болгон да. Англисчем ошончолук слабый болчу да. Анан практика өзү менен алып атып, анан акырындан кеткен да. Өздөштүрүп кеттиң. Ошо менен кетти. Ассистент болуп, ушул жактан подробныйраак айтып берсеңиз, сиз муну буга чейин профессионалдуу фитнес тренер эмессиз, ассистент аркылуу эле үйрөнүп баштадыңызбы? Жок, ассистент болуп иштеп жүрүп, ошол жерде анан параллельно сертификатка окуп баштадым да. Анан ассистент түшүндүм да, өмүр бою кантип ассистент болосуң? Жаныңда коллегаларды көрөсүң, акырын форманы жакшы башкача кийип, артында персонал тренер деген форманы кийип алышып, кишилер тренировка кылып жүрсө, сен штангаларды тазалап жүрөсүң да, мындайча айтканда. Анан сертификат окуш керек экен дедим да, баары ансыз болбойт экен депчи. Ошо. Ошондон анан акырын сертификатты окуп, жеңил болгон жок. Сертификатты мен 6 ай эмес, калп айтпайм, 1 жылга жакын окудум. Англисчем слабый болгондуктан, экзамендерди кайра бере албагандыктан кыйын болду да. Анан сертификатты берип, анан акырын тренерство башталып, ошентен кеткен да. Мисалы үчүн эме фитнес тренинг үйрөнүү мындай жеңил көрүнөт го. Мисалы үчүн мага кантип көрүнөт, сен өзүң качок болсоң эле дальше үйрөтө бересиң элге депчи. Бирок кандай эмес да. Келип эле айтып бере берет. Келип эле жана залга барганда качок байкелер көрсө, алар баарын айтып берчү деп эле сезилет го. Жок, тренерствонуку эми жеңил деп айтпайм. Керелден кечке мен азыр көбүнчө эртең мененки намаздан кечки 9-10го чейин иштейм да. Эми на ногах бүт кечке бутуң менен жүрөсүң. Өзүң да собственно үлгү болушуң керек клиенттериңчи, мисалы. Туура тамактанышың керек, формада болушуң керек. Өзүңдүн телоң, мындайча айтканда, өзүңдүн продуктуң да. Ошо формада болушуң керек, жакшы пример болушуң керек деген го клиенттериңе. Анан тренердин жумушунда дагы бир жери мындай, психолог да болосуң. Ар бир бир клиенттин настроениясы жок келет. Кээ бирөө келип арманын айтып баштайт, кээ бирөө аябай жакшы настроение, эмоциялар менен бөлүшөт. Ошонун баарын угушуң керек. Кээ бирөө жөн эле мындай сүйлөшкөнү келет, кээ бир клиентиңчи. Ошону угушуң да керек дегендей.
өзү негизи неге фитнес тренерлери бул жакта менин байкашым боюнча фитнес тренерлер көп экен да. Дубайда негизи эле бул аябай прибыльный. Менин оюм мындай да, ой жүгүртүмчү, эгер бир профессияда көп адистер болсо, значит бул жак аябай прибыльный окшойт деп ушинтип ойлой берем да, негедирчи. Жок, фитнес тренер болгондо мындайча айтканда 2 в 1 болуп атпайбы. Биринчиден өзүңдүн ден соолугуңа карайсың и жакшы акча табасың. Персональный тренерлер Дубайда жакшы эле табат, жакшы. Мисалы бортпроводниктер Дубайда эң аябай популярный десем болот, эми жаңылбайм го. Бортпроводниктер менен тренерлер почти баары эле бирдей табышат да, жакшы табышат. Бизде дегенде бул канча, биз накта подкастта сүйлөшүп отургандан кийин так айтыш керек да, бул жакта накта болуш керек. Жок, Дубайда приблизительно бир 3-4 миң доллар алышат тренерлер да. Айына же бир демеден бир персонал. айда 3-4 миң доллар. Мен мында приблизительно айтып атам да. Бул бир персональный клиенттенби же в общем айтып Жок, атасыз? мындайча айтканда общий зарплатадан это орточодон айтып атам да. Максимальныйды айтпай элем. Это бул средний эле. Ооба. Сиздер эмес. Средний, да. Сиздер эмес. Канча клиентти мындай камсыздайсыз бир айдын ичинде? Мен негизи вообще актив где-то 19 клиентим бар. Айына 19 клиентти кылам. Бирок ушуга чейин 8 жылда бир где-то 850дөн 900 клиентке чейин менен иштедим да. Ошо. Анда сиздин ошо адисиңиз боюнча мындай кеңирээк сурай элейин. Негизи сиз качан түшүндүңүз ден соолукту камсыз көрүү керек экенин? Кайсыл учурда бар го? Мен мурун спорт менен алектенчимин. Бирок азыр чыгып салып, мына мотивация жоктой да. Сиз кайсыл учурда түшүндүңүз спорт керек экенин? Мен мисалы спорт керек экенин чынын айтканда башында келгенде түшүнгөн жокмун. Мына акыркы 3-4 жылда түшүндүм да. Башында келгенде эле акча табыш керек, үйлөнүш керек, үй бүлөнү багыш керек, акча таап ата энеме жардам бериш керек деп эле башында келгенде цель ошондой болуп атты да. Там акча таап эле үйлөнөм, машина алам деп элечи. Цель башында акча табыш болчу. Анан жакшы телоң болуп жашсың да, горячийсиң, телоң болсо деп эле ошондой болчу да, прессиң болсо деп. Анан ден соолук керек деген акыркы 28-29 жаштан кийин өткөндөн кийин 30 жаштан өткөндөн кийин уже түшүнүп баштадым да. Мында туура тармакта экен, ден соолук чыңдаш керек экен депчи. Азыр биздин Кыргызстанда деле көрүп атпайсыздарбы, азыр фитнес индустриясы аябай өнүгүп атат да. Мурда адамдар өзүнө көп кам көрбөсө, азыр залдарга барышып, тренерлерди алышып, ковидтен кийин аябай көбөйдү да Дубайда да. Биякта өзү принц, өзү айына атайын, ноябрь айын фитнес челлендж айы деп коет да. Фитнес челлендж айы деп полный бир айды челлендж кылат да. Ар кайсы там государственный учреждениянын баарын, элдерди жумуштан кийин ушундай чакырып, залдын баарын бекер кылып ушундай нерселерди уюштурат да. Ошондор да бизге да буюрса, биздин Кыргызстаныбызга да барса дейм да. Бир айды там белгилеп, атайын фитнес челлендждерди уюштуруп, государственный учрежденияда иштегендерди госучреждение. Анан менде да мындай биздин өлкөгө да мындай кыстырма кылып кетким келет да. Ошондой болсо депчи, ар бир государственный учрежденияда бир зал болсо дейм да, бекер. Ошо биздин госслужащийлерге бир условия түзүп берсе депчи. Мисалы тренери менен зал болобу, жөн эле тренажерка эле болсо, жумуштан чыккандан кийин мына силерге залыңар даяр. Не только мындай кандай десем, армияда да жүргөндөр эмес, бүт госучрежденияда иштегендергечи. Ошондой условия түзүлсө сонун дейм да, бассейни менен зал. Бул мамлекетке кандай пайда берет? Мамлекетке эми ден соолугу чың улуттун будущее жакшы болот да туурабы. Мисалы адамдар оорубайт, жанагындай больницалардын баары азыр бизде батпай атат. Ага караганда залдарга киши батпай калса, больницада адамдар азаймак да, может. Ден соолугу чың онкологияда оорубаган адамдар аз болмок, можетчу. Бул жак дубайлыктар мындай азыраак оорубайбы булар? Жок, биякта деле оорушат, бирок Дубайды байкап атасыңар, фитнес жагынан аябай өнүгүп баратат да. Биякта фитнес жагы. Бул жерде пляждын жамааттары бар экен. Пляжда барып тренинг кылгандар качоктор. Биякта пляж да бар, велосипед, там каяка барсаң велотрактор бар да. Каяка барсаң чуркаган раннинг трактор бар. Каяка барсаң хайкинг немеге бар, тоого чыксаң болот, альпинисттер бар. Ошо бүт жагынан каралган да. Еще бул биякта сезон анчалык эмес да, жайында вообще ишке чыга албайсың. А биздин Кыргызстаныбыз бүт жагынан кылса болот да. Ошону уюштуруп кылсак аябай сонун болмок. Сизге мүмкүнчүлүк берсе кандай кылмаксың? Барбы? Стратегический, пошагово деп коет го. Жок, мага мүмкүнчүлүк берсе, мен биринчи жаштарга көбүрөөк биринчи английскийлерди школдорго аябай неметмекмин, садиктерден баштамакпыз англисченичи. Менин мисалы оюм да. Садиктерден англисчелерди дагы киргизип, анан ошо госучрежденияларга
мугалимдерге даже школдорго залдарда ошондой условиялар түзүп берсе дейм да. Биринчи адамдардын ден соолугу да жакшы болмок, настроениялары бизде Кыргызстанда ойлойм мындай депрессияга түшкөн, стресске түшкөн адамдар көп. Анткени жумуш үй, аял кишилер баланы багып эле, бизде ошондой понятие болуп калган да, аял киши бала багыш керек, үйдө отуруш керек дегенчи. Менин оюм да, бала аял киши да киши, ал да бирөөнүн кызы. Аялыңдын, келинчегиңдин көңүлү жакшы болсо, сенин да көңүлүң ачык болот да. Жумуштан кийин чыкты, залга барып, өзүнүн депрессиясын, стресстин баарын, негативдин баарын чыгарды, собственный бойдон үйгө келет да. Качкадан наоборот стресс болосуң го. Жок, стресс эч кандай, сонун чыгат да. Андан наоборот больше депрессияга кирип кетип калбайбы? Балдарды карап атканга аз келгенсип мени машыктырганга. Жок, балдар да азыр Кудай берген биздин да мына государство жакшы немелер түзүп берип атат. Садиктерди көбөйтүп атышат, школдорду көбөйтүп атышат. Садиктер азыр менин билишимче аябай көбөйдү да. Биздин айылда да садик болду. Ысык көл областынын Ак Суу районунда. Ар бир айылда азыр садик бар да. Менин досторум айтып атат да, айылдан балдар садикке чыдап келдим дейт. Мен жүргөндө вообще садик жок болчу да. Анан ошондой балдарын чыдап коюп деле түштөн кийин барып залга барганга убакыт табышса болот да буюрса. Өзү негизи көп спорлор да бар го. Бир спорт менен алектенген жакшыбы же ошол залга барып өзүң машыккан жакшыбы? Эми тренажерканын жакшы жери бул аябай безопасный да. Мышцы ар бир адамга керек. Өзгөчө 45тен өткөндөн кийин мышцаны уже набирать этиш кыйыныраак болот да. Ошон үчүн 45 жашка чейин же 45 жаштан кийин деле чоюлуп йога менен заниматься этсе болот. Бирок бул тренажерка бул необходимо да. Мындайча айтканда терапия да адамга. Бул күнүгө кылычу нерсе да. 45 жашка чейин ошондо канчалык ошо качка берип алсаң ошол мышцалар сакталып кала береби жашоо? Сакталат эмес. Мисалы адамда тестостерон, эркек кишиде дейин, мисалы тестостерон өйдөрөөк болот да. Анан акырын убак өткөн сайын 45-50дөн кийин тестостерон кичине түшүп баштайт. Ошого чейин мышцаны набирать этиш мындай промежуток батыраак болот да. Убакыт тезирээк болот. Мышца набирания. Ошол. Андан кийин кичине жайлайт да. Ошо жайлаганча андан көрө ошо процессти батыраак кылып туруп, андан кийин акырын мейнтейн кылып туруп, баланс кылып жүрө берет да, кармап. Чтобы не потерять форму дегендей. Ошондой болот. Өзү негизи сиз жана айтып атпайсызбы? Акыркы 3 жыл эле түшүндүм, ден соолук керек экен депчи. Кантип түшүндүңүз? Кантип түшүнгөндө мурункудай организм сиңирбейт экен, мисалычы. Сиз 30га чыгып калдыңыз да уже. 30дан ашкандан кийин мен мисалы азыр 27 жаштагыдай эмесмин. 27 жашымда таттыны деле, муну деле жеп атсам, азыр болсо мисалы анчалык жей албайм да. Азыр кичине лимит коём да, кечкисин көп жебейм. Анан мурда болсо организм жаштап эле жей берет экенбиз да. Анан бирок организм сиңире берет экен, бирок баары зыян болот экен. Азыр биздин Кыргызстанда көп атпайбы, сахар менен ооругандар, жапжаш туруп эле порок сердца, ошонун баары эле туура эмес тамактануудан келип чыгат да. Мисалы сахар ошондон эле келип чыгат. Жана Альцгеймер, ошондой оорунун баардыгы биздин туура эмес тамактануудан келип чыгат да. Кечинде камыр тамак жеп туруп, ачка жата албайм дейбиз го. Ошондой да, ачка жата албайм дегенде, тоюп туруп жатканда организмден восстановление механизм болбойт дагы. Этот механизм пищеварения болот да, эртең менен жана шишип көбүп турабыз го, ошондон да. Энергия, то есть пищеварение кетип калат дегенде, уйкуга механизм болбой калат да. Бирок мындай жатардын алдында ишин эме болуп баштайт го, курулдап баштайт го. Курулдап, ошону акырындан көндүрүшүбүз керек да. Салат жеп, жана жашылчалар жеп, ошондо көндүрүшүбүз керек организмди. Сиз өзүңүз кандай, мурун деле ушуну камыр жепчү? Жок, мен ошо айтып атпайбы, мисалы 27-28 жашка чейин ошондой эле болчумун. Ошолордун катарында. Просто качка берип койчусуз. Азыр уже андай кылып. Азыр анчалык эмес. Азыр кичине контролдойбуз, ден соолукту карап. Арамда мындай кыргыздар деле эмес, башка арабтарды деле көрүп атам. Биякта толуктар көп көрүп атасың го, Дубайда. Биздин да Кыргызстанда жакшы жери адамдар көп басат да. Көп басат. Дубайда бүт жерде ушундай условия ушундай түзүлгөн, машинадан түшпөй эле чайыңды аласың, машинадан түшпөй эле тамагыңды аласың, вообщеден түшпөйсүң да, вообще. Түшүштүн да кереги жок да. Движение жоктуктан, кыймыл аз болгондуктан, кыймыл аракет аз болгондуктан адамдар бат болуп кетет да. Ошондуктан биздин Кыргызстанда ал жери да плюсураак да, арык адамдар көбүрөөк да, толугуракка караганда. Эгер сиз психолог деле болуп калдым депчи, спорт психологияга кандай таасир этет? Өзүң алектенген. Эмнеге бул суроону берип атам? Магачы мындай бир эме бар да, портрет бар да. Өзүн мындай спортсмен, качоктор булар аябай нарцисс болот, өзүн аябай сүйүп, жана бар го, күз күнү бири өзүнүн кечке карай берген, ушундай өзүн эле сүйгөн адамдар болот деп элестетилет го.
Өзүн өзү сүйгөн дегенде эми адам өзүн өзү биринчи өзүн өзү жагышы керек да. Өзүн өзү жакпаса, мисалы күзгүдөн карай берип антпесе андай может андай жетишкендиктер болмок эмес да, может. Өзүн жакшы көрбөсөчү, өзүн жакшы көрбөсө анда өзүнө убакыт бөлмөк эмес. Өзүн жакшы көрбөсө анда бүт эле тамактын баарын жей бермек да, денесинин формасын кармаган эмес да. Ошо биринчи өзүн жакшы көргөндүктөн анан келип чыгат го деп ойлойм да. Өзүн жакшы көрүп, анан ошончо тренировка кылып, өзүнүн формасын кармап, дайыма өзүн сүйгөн адамдар да. А калгандар сүйгөн адамдар эмеспи? Жок, сүйгөн эле адамдар, башкалар деле. Бирок өзүнө кам көрүп, мындайча айтканда, биздин денебиз мен билишимче, менин оюмда, бул Алла Тааладан келген, бул да аманат да. Мисалы Алла Таалам кандай берип атат, жаратканда сени моундай жирный кылып жаратпай эле да. Жакшынакай кылып жаратып, денең түзүлүшүң жакшы, мисалы 18-20 жашка чейин. Анан 20 жаштан адамдар көбүнчө толуп баштайт го, тамакты туура эмес жеп, ар кайсынын баарын, фастфудтун баарын, коланын баарын, мисалы кола ичпегиле, туура тамактангыла. Динде деле бар го, ашыкча жебе, бүт мындай өлчөмү менен же дегенчи. Анысы кандай туура эмес жегендиктен анан толуп кеткен бул аманатты кайра беребиз да. Мисалы бир күн келет, баарыбыз акыретке кетебиз да. Ошол күнгө чейин бул денени да жакшы акыбалын жакшы кармашыбыз керек деген ошондой түшүнүгүм бар да. Мага айтып аткандай эле болуп атасыз го. Ошондой менин жекече оюм да. Ошо Аманатты жакшы, аманатка кыянат кылбай жакшы сакташыбыз керек да денебизди. Спорт менен алектенгендер нарцисс болот. Нарцисс деген бул өзүн катуу сүйгөн, даже мындай өзүнүн жубайынан да өзүн катуу сүйгөн, ошон үчүн кач көрөт деген адамдар ушундай сезилет да. Сиз андай эмессиз? Жок, мен эми антип өзүмдү анчалык сүйөм деп, башкалардан анчалык келинчегимди антип жакшы көрөм деп айтпайм, бирок адам биринчи өзүн өзү көргөндө, көзгөдөн көргөндө жагыш керек да адамчы. Өзүңө өзүң жакпасаң, жанагы кээ бир эжекелер там депрессияга кирип кетип атат, мисалы толуп кеткенден кийин өзүн таштап салып атышат адамдарчы. Ошондой депрессиялардан, стресстерден алыс болуш үчүн өзүн карап, өзүнө жагыш керек да адам биринчи көзгөдөн көргөндө. Сүйүп, өзүңдү сүйгөн, может, аябай жакшы көрөсүң деп атпайсың. Ошо биринчи өзүңдү да жакшы көрүшүң керек, албетте. Ал да керек, бирок өлчөм менен мындай. Өлчөм менен. Бул жакчачы могул дубайлык арабтар семиз болот деп атпайсызбы? Өзгөчө аялдар семирип кетет экен байкадым да. Төрөйткөн, анан кийин туура эмес тамактануу, таттуулар булар аябай жакшы көрөт. Менин билишим боюнча бат болуп кетет экен да. Өзү бул тенденция бизге да келиши мүмкүн да, Бул бизге уже келатат. Бирден бир себеби бул жакта ар бир местная арабканын же местный арабтын жардамчылары бар. 2-3төн служанкалар бар. Бирөөсү балдарын карайт, бирөөсү тамагын жасайт. Аял киши эч кандай кыймыл аракет жок. Машина менен барат, жумушуна барат, кайра келет. Эч кандай, билесиз да, күнүнө адам 10 000 шаг басышыбыз керек да. Нормальный, здоровый адам 10 000 шаг басыш керек. 10 000 шаг баспасаң, тоолууга ыктымалдык аябай көбүрөөк да. Анан биякта кыймыл аракет жоктуктан эле толушат. Анан бирден бир еще комфорт. Сонун эле виллада жатасың, бүт баары бар, эч жака чыгыштын кереги жок, бүт онлайн. Биздин Кыргызстанга деле келип атат азыр, элдин баары нянька алып атат, элдин баарында садиги бар, бүт машина бар ар бир адамдачы. Кайсы ар бир үйдө 2-3төн машина бар. Эч кандай баспай эле. Ошол акырындан баратат, бүт баары онлайн менен заказ берсең болот. Мисалы Дордойго мурункудай элдер барбай эле онлайн заказ берип атышпайбы, байырлер менен. Ошонун баары акырындан келатат бизге. Ошондо получается, эгер биз наоборот өзүн жана традициялык баалуулуктарды жоготпосок, жана кызмат кылуу дегендечи, баары эле арык болот экен да. Мындай айтканда, живая тренировка. Биздин баалуулуктар, биздин баары Кыргызстандын мындайча айтканда культурасы, биздин салттарыбыз баары жакшы деп ойлойм да. Ата энеге кызмат кылуу, арабтарда деле бар, бирок бир кыстырма кирип кетейин. Биз Японияга да бир барып келдик быйыл. Японияда кандай экен, ата энесине бала вообще мерими жок болот экен да. Бала ата энесин 18 жашка чейин чоңойтуу, бүттү, андан кийин мындайча айтканда вообще ата энеси менен учурашпайт экен, келип кучактап да там биз мындай өп учурашабыз го, обычно ата энеси менен баласы. Это биз үчүн нормальное явление да, бирок аларда андай да жок экен да. Ошол эмнеге аны айтып атканым, кийин барып бул када салтка такалат экен да. Ошондо ойлойт экенсиң да, биздин кыргыздардын када салты жакшы экен баары бир.
ата энеге кызмат кылуу, келин, кайнатасына күйөө бала, кайната кайненесине ага, ини деген бар, кичүү бала деген бар. Ошонун баарын акырын келип чыгып, ата энелерибиз айтат го, тигине тыштаба, муну тыштаба, мындайды кылба, тигиндей. Ошонун баары эле туура экен да. Акырын убагы менен түшүнөт экенсиң да, эки жактарды, башка өлкөлөрдү көргөндөн кийин биздин кыргыздардын када салтын көп туура жерлери бар экен да, ата бабаларыбыздын. Сиз бул жакта 8 жыл эме жашап атасыз. Бул эми кичинекей сурак эмес да. 8 жылдын ичинде бул эми мамлекетти, адамдардын менталитетин баарын көрүп калдыңыз да. Кандай айырмачылыктарды байкадыңыз биздин эл менен? Ата энесине мамиле кылгандыктан биякта дубайлыктар, арабтардыкы биздикине окшош кетет. Ата энесин, булар атасын, энесин аябай өйдө көрүшөт. Эми биринчиден Аллах Тааланын улук, экинчи ошо ата энесине аябай кызмат кылышат булар. Бирок биздикиндей атасы менен, ата энеси менен кичүү бала туруш керек деген анчалык немелери жок, требованиялары. Бирок көп балалуу болушат, ошонусу окшош биздин кыргыздар менен. Буякта да 7-8ден бала болушат. Бирок азыр азайып баратат. Бизде Кыргызстанда деле азайып баратпайбы? Ошонусу жанагындай ат чабуу буларда деле бар. Дагы өзгөчөлүктөрүнөн десем, бүркүт буларда деле бар. Мындай с чем-то баары бир окшошураак да. Булар деле мурда биз сыяктуу көчмөндөр болгон да. Бир жерден бир жерге көчүрүп жүрүшкөн, анан бир шейх келип, президенти Шейх Заид деп айтат. Ошол адам буларды бириктирген да. Бизде эле мындай ар кайсы жерде жүргөн көчмөн калк болушкан да. Ошол. Туура тамактануучу бул жакта турактуу тамактануу оор да, Мен байкашым боюнча мындай ар бир көчөдө бир фастфудтан аз кырылып турат. Мен билимимче араб өлкөлөрүндө ушул семирген адамдардын статистикасы да аябай өсүп баратат уже дүйнөлүк мировой рейтингтергечи. Туура тамак табуу оор сыяктуу да көрүнөт. Туура тамактануу оор деле эмес, просто конкуренция чоң да бул жакта. Бүт мировой брендтер бар, мисалы жанагындай Макдоналдс, ар кандай фастфудтардын жөн чоң мировой брендтер бар да. Ошонун баары болгондуктан конкуренция чоң, бирок туура тамактануулар центрларда, то есть кафетериялар, аларда аз эмес да, көп, аябай эле көп. И просто адамдар көнүп калган фастфудка. Туура тамактануу, аны айта кетсе, мен мисалы үйдөн көбүнчө келинчегим тамак жасап берет да. Келинчегим тамак жасап, анан жумушта жүргөндө көбүнчө клиенттерим местныйлар сурайт да дайымачы. Эмне тамактанасың, эмне жейсиң деп. Кантип бербейсиң? Анан келип кээде тамак жеп атсам мынтип келип алып карашат да сумкадан. Эмне жейсиң дейт. Бул эмне тамак дейт. Анан бул жылкынын эти кээде чучуп келип калат да. Жылкынын эти десем, сен ушуну жеп алып анда аябай жүрөт турбайсың дейт. Ушу аябай күч берет да. Кыргыздар анда баары ошон үчүн күчтүү турбайбы дейт. Анан айтам, кыргыздар чучук жеп ошон үчүн күчтүү деп. Анан эт биз көп жейбиз. Анан клиенттерим келип көрүп кызыктуу боло берип, анан айтышат, аларда аялдар көбүнчө жалпы да үйдө отурушат. Отургандыктан условияга, комфортко көнүшкөн. Анан көбүнчө сурайт да, эми үйдөн эмне ким жасап берет, келинчегиң жасап берет, анда бизге деле жасап бербейсиңби, бизге деле ошондой кылбайсыңбы депчи. Анан Кудайга шүгүр. Анан айтасыз, ошондой келинчек таап ал деп. Анан ошонун натыйжасынан жакында эле компания ачып атабыз. Ачтык, буюрса туура тамактануучу ошо клиенттерге туура тамактанууну жайылтып акырындан доставка кылып баштадык. Бул мындай тоже бизнес катары экен да бул. Акырын кичинекей бизнес десек болот. Сиз өзү биринчи фитнес тренер болуп, анан блогер болдуңуз, туурабы? Блогерствону чынын айтсам быйыл эле акырын баштадык. Өзүбүздүн командабыз, биздин видеолорду тарткан Эсен деген жакшы инебиз бар. Ошо Эсен, анан келинчегим, үчөөбүз бир командадабыз. Апрелден баштадык. Анан жакшы. Жана эми видеодон кийин Кыргызстанда да алар таанып баштады окшойт. Бир тууганыбыз жанагы муздак сууга лёд менен бетин салып эле жана бир музыка менен чуркайт го. Сиз да ошондой чуркагансыз. Ооба, аны ачык эле айтыш керек. Биз аны ошону туурап туруп баштадык. Андан кийин башка концепцияларды тартып, бириктирип баштадык да. Өзү кандай болуп атат блог? Элге пайдалуу болуп атабы? Элге биздин бул блогдун тартышынын себеби эми мен жөн эле популярдуу болоюн же аябай бир famous болуп кетейин деген эмес. Мунун мен кандай максатта тартып атабыз десеңиз, анда бул биринчи жаштарды, азыр өсүп келаткан жаштарды бул жакта жөн эле жанагындай компьютер ойногон же жөн эле бир дискотека, ночной клубка эле барыш эмес да.
жок бул жакта спорт бар экен, спорт менен заниматься этиш керек экен, моякта Дубай деген шаар бар экен, жөн эле Москвага эле биздин бир туугандардай бара бербей башка жактарга да чыкканга мүмкүнчүлүктөр бар экенин да көргөзүп атабыз да, Дубай шаарын да көргөзүп атабыз, Дубайда жашоону блогерство менен и спортто жүргөндүн пайдаларын көргөзүп атабыз, кандай аны менен акча тапса болот экен. Спорт бул жөн эле машык эмес, аны менен да акча таап, үй бүлөңдү баксаң болот экен, өнүксөң болот экен, ден соолугуңду чыңдасаң болот экен деп ошондой максатта аракет кылып атабыз. Эми элге кандай пайдасы тийип атканын аны элдер айтат. Ошол блогерствонун бирден бир максаты элге пайдабыз тийсе деген биринчи максатыбыз ошол. Блогерство барсандан кийин кыргыздар көбөйдүбү фитнес эмесинде, чөйрөсүндө? Ооба, фитнестен заниматься этип биз быйыл эле жакында эле авторский курсубузду баштаганбыз. Жакшы ийгиликтүү болду. Канчадан 100дөн ашык киши заниматься этип, персональныйда заниматься эткен байке эжелер бар. Биз менен заниматься этишет, онлайн программаларды беребиз, видеолорду беребиз. Фитнеске келдим, мурда аябай уйкум келип эле жүрчү, азыр жакшы болуп калдым деген байке эжелер аз эмес, аябай көбөйдү. Фитнеске келгени мурункудай жумуштан депрессия болбой калдым, аябай энергичный болуп калдым дегендер да көп азыр. Пайдасы, фитнестин пайдасы 100дөн 100 тийип атат да. Биз принципе мындай жалпысынан Дубайда салыштырмалуу мына обобщенный суроолорду берип бир аз обсуждать этtik да. Эми углубленно кирели. Биздин подкастыбыз пайда алып келүү үчүн ошондуктан мындай фитнесте, түшүнүктөрдө мындай глубокий понимание бололу. Балким мен спорт менен электен баштайм мындан кийин. Балким кийинки Дубайга келгенде сизден тырышып отуруп калам, ошо суроолорду берип баштай берели. Өзү форма дегенди кантип түшүнсө болот? Мисалы үчүн качкалар дегенде бул просто обязательно кубик банкалар мону тарчить этип туруш керекпи же форма дегенде просто мындай арык болуп, бир аз подтянут болгонуң элеби? Ошол жактан көп түшүнүккү жок да, анткени керектелер айтат да, если качаться, то банкалар там пресске чыкканга чейин деп эсептейт да. Мен ушинтип анан ошол отталкивать этет да, бул канча эмгек кетет деп. Өзү кандай жакшы, оптимально? Сизди көрүп сиз деле айтат да, менде ушундай банкаларды алып, ушундай эме болсом депчи. Жок, эми не обязательно там банка чыгарып, не обязательно пресс чыгарыш да. Бул спорт бул биринчиден ден соолугуңузду чыңдаш да. Элементарно эле кээ бир адамдар монча поинтка чейин жетишет, что эңкейгенде даже боосун байлай албай калган адамдар бар да. И элементарно бир клиентим бар, 149 килограммга жетип, анан бир айтып атпайбы, 150 килограмм болбойн дегем деп туруп, анан 49 килограмм 2 айда түшүргөм дейт да. Анан айтат да, ошо 150 килограммдын дейт болуп жүргөндө сен өзүңдү кандай билбейсиң дейт. Бүт жерге отура албайсың дейт. Бул качок 150 килограмм. 150 килограмм толуп кеткен дейчи. Толуп кеткенде айтат. Жөн эле фастфуд жеп эле дейт, анда жашоонун маңызы жоголуп калган дейт да. Уйкуң келип эле только тамак жеш болуп калат экен да. Машинага нормальный, кичинекей машинага батпайсың, жакшы жерде отура албайсың, намаз окуй албайсың, мисалы элементарно да. Анан спорт менен машыксаңыз сизге мотивация кандай дейм. Заниматься этсеңиз эч кандай уйкуңуз келбейт, эрте жатасыз, режим болот. Биринчиден дисциплинаңыз болот. Убакыттын тайм менеджмент жакшыраак болот. Убактыңызды уже залга да бөлүп баштайсыз, жумушка дагы, андан кийин үй бүлөңүзгө да бөлүп, не только тамак жеш эле болуп калат да. И туура өзүңүздү дайыма туура алып жүрсөңүз, заниматься этип, денеңиз өзүңүзгө жагып, эч кандай депрессия болбойсуз, негатив жанагындай энергиялар болбой калат. Өзү денечи кандай формада болуш керек, чтобы сказать, что сен нормесиң депчи? Биринчиден эле акырын курсакты жоготуш керек. И пресс болбосо деле, главный түз болуп, ар кандай кийим кийсеңиз жарашып турса, досторуңуздун алдында кээде көргөндө уялбасаңыз, ошол өзүңүзгө жагып турса эле эң негизгиси ошол деп ойлойм. Не только там пресс чыгаш, и азыр биздин Кыргызстанда там кээ бирөөнө может катуу тийиши мүмкүн, бирок тестостерон азыр уколдорду, фармакологияны колдонгондор аябай көп болуп атат да Кыргызстандачы. Там сабыры жок адамдар да көбүнчөсү. Кичине результатка жетет да, андан кийин дагы нафси, баарыбызда нафси бар да, нафси дагы күчөйт дагы чоңураак каалайт. Ошон үчүн ана пресстерди көрүп, баары бат эле промежутокто результат көргөзүп, анан сиз айтышы мүмкүнсүз да. Мен мындай боло албайм депчи, мисалычы. Фарма деген бул мындай дары-дармектер сенин мышцыңды өстүрүп, искусственно өстүрүүгө жардам берген, туура айтып атамбы? Мындайча айтканда, өтө бат убакытта сизге тестостерон салат, тестостерон гормональный уколдорду.
жана бир учурда караганда жана бир популярдуу болуп кетпеди эле, колдор моундай тоголок болуп жана руки базуки деп жүрбөдү руки эле. базуки. Ошол да ооба ооба анын баары эле ошо фармакологияда бүт колдорго пресске сай алышат. Ошон үчүн бизде мындай калып калган да, кандай десем, элестетүү болуп калган, телевизордон көрүп эле качокторду көрүп качок ошондой болот депчи. Анын баары эле бүт укол менен фармакология, мисалы Арнольд жанагындай бүт Рой Джонс бүт неменин качоктун баары эле мисалы ошо уколдор менен чыккан да. А биз ошондой болуш керек деп элестетебиз да. На самом деле натуральным образом это оор да. Андай натуральный болуш мүмкүн эмес да. Натуральный адам сиз айтып атпайсызбы канчалык болушу керек деп. Канчалык болгондо кичине колдоруң выделяться этип мындай барарың бир аз билинип турса, ошол натуральныйден мындайча айтканда максимум ошол эле да. Анан андан ары жанагындай бодибилдингке чыгып, жанагындай шоулорго чыгыш үчүн анан обязательно около сайд фармакология. Просто анын баары айтылбайт да, акырын столдун астында катылып турат да, айтылбайт. бунун кандай зыян жактары бар? Мисалы үчүн, эгер бунун зыяны жок болсо, мага деле удобно, мен бир сайдын качок болуп калдым. Ошондой да. Мисалы Бирок бул мындай мышца катары саналбайт да, бул жардам бербейт, мындай айтканда способность, выносливость нерселер жок, көбөйтпөйт. выносливость күчү болот кадимкидей эле. Болот, просто эле мисалы эркектик жактан терс таасирин тийгизиши мүмкүн да. Мисалы? Мисалы дегенде кийин может бара балалуу болбошу мүмкүн, чачы түшүшү мүмкүн, бөйрөгү оорушу мүмкүн. Просто мен эми угуп отурганда кээ бир айтышы мүмкүн, андай эмес депчи. Бирок ошондой да, ал кийин азыр бербеши мүмкүн, бирок кийин терс таасирин сөзсүз түрдө билгизет да. Мындай айтканда азыр сулуу көрүнөм деп туруп, кийин өзүнүн ден соолугуна терс таасир. Албетте. Терс таасири өтө чоң. Качокторду көргөндө биз кантип түшүнөбүз? Бул эме кылыптыр, фарма менен качок болуптур деп. Эми аны жөн эле адамдар может билбегендир, ал индустрияда жүргөн адамдар көбүрөөк түшүнүшү мүмкүн да, билгендерчи. Мисалы мен крашеный машинаны мен биле албайм да. Экөөбүз мисалы машина менен займатсак көп билбейбиз. А бирөө машинаны түшүнгөн адам айтышы мүмкүн, бул крашеный машина депчи. Ошондой эле да. Крашеный телону сезип болот экен. Ошондой. Анан жасалма телону мен кандай түшүнөм? Бул бир машинаны эле такыр эле аябай жана бодикиттерди киргизип, жана глушительдерин чоң салып, ошондой аябай кылып таштайт го, некрасиво. Ошондой кылгандай эле да. Эме жөнүндө сүйлөшөлү. Кошумчалар. Мен бир жолу залга барып баштаганда ал жактан креатин, протеин деген көп нерселерди мага сунуштаганда, анда мен фарманы да өзүчө айтат экенмин, анан ойлогом да, булар эмне, мен келип алып эле фарма предлагать этип атабы, бул эмне деп түшүнгөн эмесмин да. По идее тоже дары дармектер эле көрүнөт. Ал эмне, ошол жакта түшүндүрүп берсеңиз, бул керекпи, керек эмеспи? Жок, обязательно керек деп айтпайм, бирок мисалы кээ бир балдар бар да, такыр мисалы 45, 35 килограмм, 42 килограмм болгон балдар жазган да, менин каттоолчумдар жазган балдар бар. Мисалы такыр вес албай атса, мисалы натуральный образдан тамак жесе да, же тамак жей албайт, кээ бирөөнүн аппетити жок, тамак жей албай атса, в этом случае мисалы кичине гейнер ичип туруп, ал мындайча айтканда тамактардан ошо фарма жагынан жасалган биодобавкалар да. Биодобавкаларды ичип туруп толуп ал жакшы болуп кетсе, анан кийин мисалы тамак жеп эле натуральный образдан кылып кетсе жакшыраак да, такыр ошол ойдон калып Бирок бунун деле зыяны бар да. Анын деле зыяндары болот, баары бир. Биодобавка дегени менен, бирок креатин деле бул бөйрөккө зыянын келтирет. Мага залда ошо тренерлер айтканда вообще зыяны жок, смело. Жок, анда зыяны жок болсо кандай? Анда тамак жеп эле анда ошолорду эле чөбүрбөйт белек, баарыбыз эле. Ошондой эле да. Сиз өзүңүз колдонбойсуз? Жок, мен ал эч кандай колдонуп неметпейм, ичпейм эч кандай. Лучше колдонбогон эле жакшыбы? Колдонбой эле өзүң үчүн кылганың жакшы да. Эми только на вид кылбай эле өзүңдүн ден соолугуңду чыңдап, бүт баары өзүң үчүн кылса жакшыраакпы деп ойлойм да. Жөн эле на вид үчүн шишип жүрө бергенден көрө мен ошондой туура көрөм да. Мисалы үчүн мен залга жаңы келдим. Жаңы баштагандардын эң көп кетирген катачылыктарын кандай? Эң көп каталычтыктары биринчиден тренерлерден кичине советтерди сурашып, уялбай эле ошо залда иштеп аткан тренерлер менен сурап, же ошо менен заниматься этишсе туурараак болот да. Өзү келип эле башташат, билем деп, же ютубтан көрүшү мүмкүн, инстаграмда, бирок досконально анын баары көрсөтүлгөн эмес да. Өзүлөрү баштайт өз жолу менен, анан акырын плечодон, тизеден же белден травмаларды кетиришет да. Мисалы үчүн чага деп коет, белге.
ошону тартышат. Же мондай жатып чоң жана ошо кинолордон көрүп отуруп жымлежалар түртүшөт. Андан ошо плечолор бат эле жана травмаларды алышып атат да. Ошон үчүн бизде кыйын тренерлер бар Кыргызстанда. Мен билген өтө мыкты машыктыруучулар көп биздин Кыргызстанда. Ошолордон сурап, алардын акырын кеңештерин алып, ошо залдан барып сурашса, алар деле менимче жок дебейт да, советин берген. бирок биз акчасы барлар жөнүндө сүйлөшүп жатабыз да. Залга акчасы бар, тренерге акчасы бар, балким андайлар бар. Бирок мисалы үчүн азыр бирөө акчасы жок бирөө көрүп отурсачы, айтат да, анда мен мындай эле кала берем, окшойт, семиз болуп. Жок, акчасы жок болсо, акча жоктуктан эмес, акча жок болсо, биякта турник бар, брусья бар. Мен мисалы, мен деле залга барганга андай деле акчам жок болчу. Мен мойкада иштеп, 2-курстан кийин төлөп барып баштадым. Бирок ага чейин мен 2-курска чейин бир 6-7 класстан баштап турник брусья эле ойногом да. Турник эле брусьям бар болчу. Ошол эле жетиштүү. Ошол эле жетиштүү. Турник брусья үйдөн эле отжимания кылсаңыз, ошонун отжимания брус турниктин мындай basic немени бир билип алыңыз да, техникасын, андан кийин акырын кыла бериңиз. Жаңы баштап жаткандар үчүнчү мындай мини программа айтып берсеңиз, ошол элестетиңиз, бизде эчтеке жок, өзүбүз, анан көчөдөгү жана брусья, турник ошолор эле бар. Күнүнө бир 30-40 мүнөт басыңыз. Чуркай алсаңыз, акырын легкий пробег чуркаңыз. Келиңиз кичине чогуу. Время именно 40 мүнөт. 30 Расстояние не важно. Расстояние не важно. Жөн эле басып коюңуз жок дегенде. Күнүгө, бирок күнүмдүк болсун. Бизде Кыргызстанда через деньги аябай ошондой экен да, байкадым да, через день аябай популярный экен. Бир күн барат, эртеси салат, анан кайра барат. Анын эртеси той аш болуп калса, пропуска этет, уже 2-3 күн пропуска этет. Ошо менен ритм, дисциплина жоголот да. Ошон үчүн менимче күндө 40-30 мүнөт басасыз. Андан кийин келесиз, акырын кичине жылынасыз дагы, разминка кылып туруп, акырын отжимания кыласыз. Мисалы 3 повторениядан 15тен же бир 10 менен баштаңыз, же 5 менен күнүнө. Канча кылып алсак? Ооба, 3 подходтон 5тен кылсаңыз, 10дон кылсаңыз, анан турникти 5тен 3 подход. Анан 10дон мисалы 3 подход брусья кылып. Ошол жетиштүү. Мисалы бутка десеңиз, бутка обычно приседаниядан деле 10дон 3 подход кылып коюңуз. Бут качать этилди, төш качать этилди, спинаны качать эттиңиз, то есть полный денеңиз иштейт, анан чоюлуп коюңуз. Болду, андан өтөр дагы эч нерсе кереги жок. Мисалы үчүнчү, мен жана эмелерден көрүп калгам да, кытайлардан жана мындай поезддар бар го, арыктатып жиберчү. Эми биз адамзат эме экенбиз да, кандай десем, көп эмгектенгибиз келбейт. Тагын болсо эле арыктатып коет, жана бир футболкалар бар экен, массажный, арыктап коет, же таблеткалар бар го, жана ичсең арыктап коет деген. Булар колдонсолубу? Жок, эми такыр жоктон көрө аракетин көрсө болот, бирок менимче андан көрө аны кийип кылгандан көрө акырын басса пайдалуураак да. Күндө чыгып акырын жөн эле бир 30 мүнөт, 20 мүнөт үй бүлөңүздү алыңыз да, балдарыңыз менен, мисалы үй бүлөлөргө айтып атам да, алыңыз да, эшикте басып келсеңиз пайдалуураак да. 20-30 мүнөт күнүгө традиция кылып алыңыз, басып. Жок, балким жетишпей атат. Мына мен, допустим, жарым жыл бери басып жүрөм да, арыктабай койдум. Жок, мисалы жетишпей атканда, бул мисалы бул бирөөнүн денеси эмес да, өзүңүз үчүн убакыт табылат да. Тойлорго кандай эле убакыт алат, той ашка сонун эле убакыт алат. Тойго учуп барасыз, жөн эле машинаңызды жуудуруп, эжекелер болсо салон коруп, аларга убакыт табыла эле атпайбы. Мисалы телефондо, соцсетте, Инстаграмда азыр ар бир катталуучу отурат да, мисалы 30-40 мүнөт жөн эле отурат. Азыр силер ушу подкастка убакыт кетирип атасыңар. Силер көрүп атасыңар азыр. 30-40 мүнөт уже кетти да. Ошону көргөнчө андан көрүп бир 30-40 мүнөт жөн эле басып келиңиз. Ошону жок, антеңиз да, көрүп параллельно качка кылсаңар. Ошону айтып атпаймынбы, көрүп басып келиңиз. Көрүп атып кулакка тагып туруп, басып, качка берип. Ошентип келсе пайдалуураак да. Мээге дагы, денеге дагы получается. Адамдын, мен ойлойм да, өзүнүн көңүлүнөн да, көңүлү келсе табат да убакыт. Сиз убакыт жок деп атпайсызбы, убакыт табылат. Бирок все равно жана колдонсо болобу? Эми пайдасы барбы деген? Белге тагынса, может болушу мүмкүн, бирок жана белди түздөгөнгө мисалы кармамалар бар го, мындай кармама чыптама деп коет. Ошону кийип, корсет, ошондой неметсе, жана офисте отургандар мисалы бүкчөйүп калатчы, ошого кичине может в каком-то количестве кичине жардам бериши мүмкүн. Бирок чоюлгандай залдагыдай анчалык эффект бербейт. То есть бунун мынчалык деле эффекти жокпу? Мисалы үчүн мен апам канча урушканда,
корсет тагын депчи. Мисалы корсет деп айтып атпайсызбы? Корсеттен деле анчалык мындай натыйжа көргөн деле жокмун да. Мисалы көп эле адамдарды көрдүм, бирок залдагыдай же турник жөн эле обычный турник үйүңүзгө асып коюңуз, убактыңыз жок болот. Турникке жөн эле мындай 30-40 секунд жөн эле тартынбай эле асылып туруңуз да. Ал бул корпусуңузду спайн деп коет, то есть омурткаңызды түздөп чоюп турат да күнүгө. Түздөйт. Туура тамактануу боюнча. Мен ушул жактан да бир учур келген, ушу машыгып баштаганда калорийлер санап баштаганмын да. Анан кадимки депрессияга кирип кетип калгам да, уже ушун баарын санап туруп, ограничить этип, мен эме деген кирип кеткем да, жесткий диета кирип кеткем да. Анан кийин жесткий эме болуп кеткен, үзүлүп кеткен диетачы, анткени оор болду да. Мага керекти тааныштар айтты, сен диетага отурушуң кереги жок. Просто ошондой эле же, просто побольше занимайся депчи. Керекилер айтат, сен жей бер, бирок азыраак же дейт. Керекилер диета кармаган эмес вообще болбойт дейт. Ушул кайсы варианты туурараак? Жок, бул учурда мындай да. Диетага аябай катуу кирип кеткенде адам депрессияга кириши мындай ыктымалдык чоңураак да. Может бир 2 ай карманасың, 3 ай карманасың, бирок бир күн айтасың да, болду жетишет десиң да, өзүң айтасың да, Нурсейит жетишет. Болду, мен каалаган тамагым барып бургерин жейм. Же 5 бармак сагым десең да, барып туруп жарыласың да ал күнүчү. Ага жеткирбей эле, мындай умеренно эле, кичине азыраак. Эң негизгиси биздин кыргыздардын проблемасы кечинде тамак жеген да. Биздики кечинде башталат. Эртең менен кеч турабыз. Мисалы эртең менен 10-11де турабыз дагы, анан 12-11лерде завтрак кылышат. Анан түштөн кийинкини түшкү тамакты 2-3-4дө ичишет. Уже мындай 3-4 саатка ары кетип атат да, кечирээк болуп атат. Анан кечки тамакты 8-9да ичишет. Анан 10-11-12лерде анан уктай албай жаткан вес ошондо кечинде ал уже жырга кетет да. Андан көргүлө эртерээк туруп, эртерээк жеш керек. 6-7лерде жешибиз керек. Эртең менен эрте. Намаз окудуңуз, тамакты завтрак жедиңиз. Намаз окудуңуз. Намазды окудуңуз. Окуңуз. Фажырды окудуңуз дагы. Намазды окугандан кийин завтрак кылдыңыз. 6-7де жесеңиз уже 10-11де ачык болосуз да. 11лерде 6 саат болуп атат. 6 саат. 12 деп коюңуз. 12де кылсаңыз обедти. Анан уже 5-6да кайра ачык болосуз. 5-6да жеңиз болду. Анан кечинде же салат жеп эле жатып алыңыз. Биздин кыргыздардын проблемасы кечинде тамак жеген да. Биздики кечинде башталат. Эртең менен кеч турабыз. Мисалы эртең менен 10-11де турабыз дагы. Анан 12-11лерде завтрак кылышат. Анан түштөн кийинкини түшкү тамакты 2-3-4дө ичишет. Уже мындай 3-4 саатка ары кетип атат да, кечирээк болуп атат. Анан кечки тамакты 8-9да ичишет. Анан 10-11-12лерде анан уктай албай жаткан вес ошондо кечинде ал уже жырга кетет да. Андан көргүлө эртерээк туруп, эртерээк жеш керек. 6-7лерде жешибиз керек. Эртең менен эрте. Намаз окудуңуз, тамакты завтрак жедиңиз. Намаз окудуңуз. Намазды окудуңуз. Окуңуз. Фажырды окудуңуз дагы. Намазды окугандан кийин завтрак кылдыңыз. 6-7де жесеңиз уже 10-11де ачык болосуз да. 11лерде 6 саат болуп атат. 6 саат. 12 деп коюңуз. 12де кылсаңыз обедти. Анан уже 5-6да кайра ачык болосуз. 5-6да жеңиз болду. Анан кечинде же салат жеп эле жатып алыңыз. Ошо эң негизгиси, мисалы тамактан такыр эле контроль кыла албай атсаңыз, анда жакшы көргөн тамагыңызды түшкүгө калтырыңыз да. Түшкүгө күчтүү тамагыңызды мейли жеңиз кичине. Биз эми кыргыздар көнгөнбүз. Түштө күчтүү тамагыңызды 5 бармагыңызды түштө жеңиз да. Бирок кечкиге мындайча айтканда орустар айтат го. Ужин дайна кому-то, то есть соседу депчи. Анысы кандай? Кечки тамакты азыраак кылыңыз и болду. Түштө тамагыңыз, жакшы көргөн тамагыңызды түштө жеңиз. Андан кийин түштөн кийин кыймылда болосуз, жумушта болосуз, сиңиресиз да. Кичине толуудан кичине алысыраак болосуз. Плов бул диетический тамакпы? Жок, плов диетический деп айта албайм, бирок там сууга бышырышып кичине жешет го. Количество мисалы 200 грамм жешет. Мисалы бодибилдерлерчи. Ошондой жегенде эми кичине болот да. А так түштө жесеңиз болот, анчалык айтып атпайм, жакшы көргөн тамагыңызды түштө жесеңиз болот. Кыргыздарга, только кыргыздарга болот. Андан кийин басыңыз. Кичине жумушуңузду кылыңыз, кыймылдаңыз, үй бүлөңүз менен болуңуз. Үй бүлөлүк оокаттар менен алектениңиз да. Мен мындай сөз уккам да, бир күндө бир жолу тамактанган, 3 жолу тамактанганга зыяндуу, бир сутка бир жолу эле тамактанган. Мисалы үчүн керекилерде биз убакыт жок болуп калат. Мисалы азыр сапарда жүрөбүз да. Кеч иштеп анан убакыт жок болгон, кечинде бир питание барабыз, анан уктап калышы мүмкүнбүз. Же болбосо эртең менен түштө тамак жейбиз, анан ошо менен иш кылып кечинде уктап калабыз.
Анын биринчиден бул язва ашказан язва болушу мүмкүн да. Тамак барбай ашказан өзүн өзү иштетип салышы мүмкүн да. Мисалы эртең менен жебей жүрүп, кечинде жесеңиз ага чейин ашказан өзүн организм бирдеке иштетип туруш керек да. Ошон үчүн ашказан язвага алып келиши мүмкүн, ачка жүрө бергендик. Ошон үчүн бир маал Ач колгон жокпуз, мисалы үчүн ач колгон жокпуз. ач болгондой сезиле берет да. Бирок организм иштеп атат да. Ошон үчүн ашказанга язва алып келип алышы мүмкүнсүз да. Иштетип алышы мүмкүнсүз. Ошон үчүн постарайтесь андан көрө убагы менен аздан жегенге жакшыраак болот баары бир. Өзү туура тамактануу деген мындай терминологиясы менен же ушундай точно формулировкасы менен айтса бул эмне? Бул ошондо калориялер туура санообу же туура продуктыларды тандообу? Туура мен айта элем, туура продуктыларды тандоо. Мисалы, например, мисалга айтсам, сиз супермаркетке бардыңыз, жалаң конфет, чипсыларды аласызбы? Биз мисалы көбүнчө жашылча алганга аракет кылабыз да, жашыл нерселерди. Ошо менин оюмча туура продуктыларды тандоо. И туура продуктыларды алсаң, алардан туура тамактарды жасайсың да. Ошол. Мисалы үчүн семиздер азыркы дүйнөдө көбөйүп баратат да. Үч жөнөкөй мисал неге алар арыктап башташ керек? Биринчиден, мисалы аталарга дейин мотивация катары. Сиз биринчиден атасыз, бир үй бүлөнүн башчысысыз. Башчысы болгондон кийин сиз аялыңыз бар, аялыңыздын туугандары бар, достору, алардын алдында деле бир мындай ал деле каалайт да, жанында бир жакшынакай күчтүү эркек, за плечами, то есть күчтүү эркекти көргүсү келет да. Они вот толгон эркектичи. Может, катуу айтсам кечиргиле, бирок Кечирбейсиз. ошондуктан биринчиден Комментарийге басты. аябай фит жанында, мисалы качокто өсөм да, курсагы жок, жакшы өзүнө тура алган, курсагы жок адамды көргүсү келет да, мисалы аял делечи. Бирден бир айтып коеюн, бирок ажырашуулар деле, мисалы кээ бир аял толуп кеткен, аялын чанып же күйөөсүн чанып, ошолордон да келип чыгып атат да. Кээде акча тууралуу эле эмес, кээде мисалы көп нерсе ошо толуп кеткенден да келип чыгып атат. Ошол да биринчиден мотивация болуш керек. Мисалы үй бүлөсү мотивация болуш керек. Бирге бир мисалы айтып коелу. Мисалы эки бала школдо окуп атат дейли. Кичинекей балдар менин атам деген аябай нерсеси бар да. Кичинекей кыздар же балдардыкычы. Анан айтышы мүмкүн да, менин атам мисалы аябай фит, аябай мисалы менин атам момча чуркайт, менин атам момча тартынат, менин атамдын аябай күчтүү депчи. Баласы үчүн эң биринчи кыз үчүн ата энесинин атасы аябай бир мындай шумдук болуп, баарыбыз үчүн эле ошондой болуш керек деп ойлойм да. Кичинекей чагыбызда атабыз аябай идеальный болупчу. Биринчиден үй бүлөңө мындайча айтканда пример болушуң керек да. Экинчиден жана ошондой эле мотивация болуш керек адамда. Адам мотивациясы жок болсо, мотивация деле өлөт, бирок дисциплинага көнүш керек да. Арыкташ үчүн экинчи кадам дисциплинага көнүш керек. Эртерээк жатканды көнүш керек. Мисалы жөн эле клубтарда же кеч жатып телефон карап отура бергенден көрө. Дисциплинадан бир аз токтоп коелу. Мисалы үчүн перебороть өзүңдү сложно өзүңдү жеңүү дайыма оор болот. Мисалы үчүн арыкташ үчүн көп убакыт кетет да, жарым жыл, бир жыл мындай стабилдүү түрдө машыгыш керек. Бунун баарын поддерживать этиш үчүн билем кандай эмне кылыш керек, кандай мотивация болуш керек, же кандай дисциплина болуш керек. Вот ушул дисциплинаны каяктан алабыз? Экинчиден бул адамдын биринчиден ойлойм, бул динде деле, бирок фитнес тармагында деле бул чөйрөдөн да. Мисалы чөйрөңдө досторуң бар, кеттик жумуш бүткөндөн кийин кеттик жүрүп кальянга десе, кальянга кетесиң да. Чөйрөңдө досторуң может бир залга барган, же чуркап жүргөн, же туура тамактанган досторуң болсо жүрү деп айтат. Же намаз окуган досторуң болсо жүрү намаз окуп келели дейт да. Намаз окуган досторуң болсо жүрү эс алып келели, барга барып келели, жүрү кафеге кеттик дейт да. Ошо чөйрө бул аябай влиять эте турчу нерсе деп ойлойм да. Аябай таасирин тез, чоң таасир бере турчу нерсе бул чөйрөңдү алмаштырышың керек да. Если сен такыр башта эле мисалы тамеки чегип атсаң, досторуң баары тамеки чегип атса, анда кантип чыдайсың? Сен бир күн 2 күн чыдадың, андан кийин кайра эле чеге бересиң. Анысы кандай? Же досторуң баары тамеки чекпесе, сен уяласың алардын көзүндө тамеки чеккенден. Же намаз окуган досторуң баары намаз окуп атса, сен калып калдың деп кой да. И анан барып чогуу окуйсуң да, ошентип чөйрөдөн дейм да. Үчүнчүдөн бул биринчиден адам түшүнүшү керек, бул өзүңдүн денең бул эч кимге кереги жок нерсе да. Биринчиден бул өзүң үчүн керек да. Бул дене бул өзүң үчүн.
То есть бирөө келип сен үчүн тренировка кылып бербейт. Бирөө келип бул дене, который, то есть нерсе, который сатып ала албайсың да. Азыр биздин Кыргызстанда көрүп атасыңар, эми биздин аталарыбыз, ата энелерибиз 60-тан өткөндөн эле больницалап калат да. Бул биринчиден бизге пример болуш керек. Тошто азыртадан баштап формабызды кармашыбыз керек да. Больницалап жүргөнчө андан көрүп залда ата энең менен же кийин балдарың менен залда жүрсөң жаманбы. Ошо мотивация болуш керек да. Бир аз убакыт өткөндөн кийин ошо дарыларга кетирген акчага саякаттасаң кандай сонун. Саякаттап ошо дене менен рахат алып, балдарың менен чогуу 50-60 жашыңа чыкканда да балаң 30га чыкса чогуу чуркап жүрсөң жаманбы, мисалычы. Мында статистикага таянсаң, статистика менен караганда деле Европада, биякта Дубайда деле европейцтерди карасаң 60-70 жашында келип, менде залымда бар. Жөн чуркап жүрүшөт да 60-70 жаш. Биздин ата энелер 60-70 жашта Кыргызстанда карасаңыз баарында жүрөгү ооруйт, сахар бар. Бүт туура эмес тамактангандан эми аларда күнөө жок. Ал ошол кезде ошо жумуш, жашоо турмуш ошондой болгон да. 2000 канчанчы жылы, 90 канчанчы жылдары. Бирок азыр ошо биздин колубузда да, биздин шансыбыз. Ошентип кийинки мисалы улгайып 60ка, 50ге чыкканда өзүбүздү фит кармап, өзүбүз чуркап, өзүбүз жакшынакай кыймылдап жүрүп, ошондон рахат алыш үчүн азыртадан ошо мотивация болуш керек да. Машыгуу боюнча көп машыгуу туурабы же туура машыгуу? Биринчиден туура машыгууну башташ керек. Анан көп машыгуу күнүнө даже мисалы 30 мүнөттөн күнүгө кылсаңыз ошол жетет да. Бирок туура машыгуу биринчи. Бул жер жана коштон айтып кетейин, жана бизде видеолор барго, кантип жаңы мышцалар пайда болот. Өзүнүн эски мышцаларың үзүлөт, анын ордуна жаңы мышцалар өсүп чыгат дейт дагы. Анан полный там өзүң ушу денең баары ооругуча тренировка кыласың каждый тренировкада. Бул туурабы? Өзү спортсмендер да айтат го. Мисалы үчүн ошол эле Хабиб туп калса, ты должен умирать на тренировке деп айтат го. Негизи өлүш керекпи тренировкада же? Эми чарчап, мисалы прогресс болсун десең, это две разные вещи да. Мисалы прогресс болсун десең, ал мышцалар ооруйт да. Мышцаларды мындайча айтканда жанчыйсың, андан кийин анан кайра мышца өсүп жаңы неме өсөт да. Жок, мындай эле баланс кылам десең, анчага жеткирбей эле күнүнө аз-аздан эле кылып, просто эле баланс держишь да. Ошо балансты кармайсың. Сиз жаздычы, бирок жана туура эле эгер өсөм десең өлүш керек. Ооба. Ошондой эле биздин чемпион, мисалы биздин борецтер, биздин олимпиадчиктер бар го. Алардын тренировка кылгандарын көрдүңүз беле? Бүткөндөн кийин жөн мондай футболкаларын сыгат го, тери мененчи. Ошончо аябай катуу кылышат. Мисалы үчүн алар менен чогуу тренировка кылып белеңиз, чыдайт белеңиз алардын тренировкасына? Эми бул смотря кайсыл спортто да. Мен мисалы фитнес спорттон машыктыруучумун. Мен мисалы апарып туруп эле борец же олимпиадчик борец менен кылып койсо, мен может мага кыйыныраак болмок да. Алар спорттун, то есть борьбанын чебери да. Бирөө болсо бокстун чебери. Бокстан КМСтер, мастер спорттулар аракетинде кылып көрмөкмүн кылганга. Бирок эми аларга барып жетиш кыйыныраак да. Бирок аларды алып келип фитнесте кыйнап аласызбы? Кыйнаганга мен сөзсүз гарантия бере алам, кыйнай алам. Жетет. Ката кыйнагысы келгендер алё. Ооба. Эми бир может катуу тийиши мүмкүн, бирок мен байкадым. Биздин Кыргызстанда курама командасы баардык спорттон кичине физический жагынан кичине мисалы Америка болобу, башка өлкөлөргө кичине берип коюшат экен да, физика жагынан. Ошон үчүн физика жактарын биз жак техника бизде аябай күчтүү экен Кыргызстандачы. Бирок ошо физика жактарын өстүрсө, мен өзүмдүн салымымды да барып Кыргызстанга кошкум келет аябай. Келечекте Кыргызстанга барайын деген эле уже пландарым бар. Ошо барып биздин спорт, биздин чеберлерге мен да салымымды кошкум келет. Билем деп айтпайм. Алё. Бул жактан дагы. Аябай билем деп айтпайм, бирок салымымды кошкум келет да. Бактан алган опытымды менен бөлүшкүм келет аябай. Сизге суроон, эмне үчүн көптөр машыгат, бирок форма өзгөрбөйт? Көптөр машыгат, эми факторлор аябай көп. Эң биринчиден бул уйку. Экинчиден туура эмес кылган техника, үчүнчүдөн тамактануу. Эң биринчиден бул тамактануудан да. Кайра тамактанууга келет экенбиз да. Тамактанууга келет. 80% дененин өзгөрүшү, дененин калыптанышы бул 80%, 20% залдан да. Ошон үчүн кайра эле кайтып келип атабыз да бул нерсеге. Ошондой. Канча убакытта реалдуу өзгөрсө болот?
Бул сиздин максатыңызга жараша да. Биз может сиздин максатыңыз жөн эле кичине курсакты кетириш. Может сиздин максатыңыз аябай качок болуш. Ошого жараша промежуток убакыт ошого жараша кетет да. Канча? Эмнеси жакшы, качок болгонбу же жөн эле формада жүргөн? Экөөдөн жакшы. Жакшы формада да болгон жакшы, и качокто болуп. Эми айтып атпаймынбы кайра эле, целден жараша да. Сиз качок болгуңуз келип атабы же жакшы формада эле өзүңүздү кармап, өзүңүздүн ден соолугуңуз үчүн кылган жакшы? Мисалы качок болуш үчүн канча убакыт кетет? Мен опытыман айта алам, бир 6 айда мисалы бир бала Мен примерно, потому что мени зрителер көрүп мисалы атат. сизге деле ошо айтып атпаймынбы, бир 6 айдын промежутогунда жакшы өзгөрүү кылса болот. 6 айда качок болуп кетсе болобу? Качок деп айтпайм, бирок жакшы результатка жетип, бир жылдын ичинде анан жанагындай 2 жумада, 1 айда, 2-3 айда результат кылгандын баары бүт фармакология да. Мындай менен жетишпат эле, бирок Жөн эле арыкташ үчүн канча убакыт кетиши мүмкүн? Допустим, мен азыр баштап бүгүндөн баштап тренировка кылып барсам. 3 айда жакшы вес түшүрсөңүз болот. Акырын өтө глубокий диетага кирбей, стресске кирбей, акырын мындай умеренно, кичине кечкисин жебей эле, кичинеден эле азайтып, по-маленькому аз-аздан азайтып эле, анан анча строгий диетага киргендин деле кажети жок, ал көпкө кармалбайт. Өзүң мындай спорт менен машыгасыңбы же машыгып келдиң беле буга чейин кандай? Мен өзү ошол тайквондодон поясым бар. Ага чейин футболдун сборныйында ойногом. Негизи ушу жашоом боюнча спортко жакын болдум да. Карантин убагында карантин болду. Биз билебиз, 1 жыл бою үйдө отуруп калбадыкпы. Ооба. Питание калды. Спортивный, зверский питание, аппетит калды. Питание калды. Ана машыгуу жок калды. Кийин башталган да жокмун. Питание ошо менен кетти, и всё, кетип калдым да. Тренировать эткенге мисалы эмне тоскоол болуп атат, эмне токтотуп атат? Билбейм. Жок, мындай мотивация бар негизи арыктаганга. Желание бар деп коелучу. Где-то убакыт жетишпейби же өзүмдүн өзүм уже өзүм да сомнение кармап баштадым. Могу ли перебороть себя дегенчи. Анткени мурун андай жок болчу да, сразу эле кетип калчумун. Азыр уже Анда мындай катталуучуларга бир сөз берип, мындай челлендж кылып көрбөйлү. Мисалы, бир 2 айда мынча арыктайлым деп мага сөз бербей, сен өзүңүздүн катталуучуларыңызга мисалы сөз бериңиз. Мисалы 2 айда мынча арыктайлам деп мен контролдойн. Менин да иш авторский курсум бар. Телеграмда ошо видеолорду да жиберем. Мен контролдоп турайын. Мен да көмөктөшөйүн дагы. Канча вес түшүрө аласыз мисалы 2 айда? 2 айдабы? Ушунча аз убакыттабы? 2 ай. 3 ай эми аябай узарып кетет го. Кызыксыз болуп калат элдерге. Ушинтип элдер көрүп турсун да, канча арыктап, канча результат көрүнгөнүн. Мисалы үчүн менин ростум 179 да. Азыр весим, наверное, 95те болуш керек плюс-минус. Канча чейин түшүрсө жакшы? Бир 80-85ке, жок дегенде 10 килограмм түшсө деле 85. 85 жакшы, реалистичный да. 80ге түшүрүп көрөлү. 80-15 килограмм кичине оор болушу мүмкүн, бирок аракет кылып көрсө болот. Ошондо бул жак питание, машыгуу 82 дейли, ар эмес берем. 82. Содалашып баштадык уже. Ни туда, ни сюда да. 82. 2 айдан кийин катталуучуларга мисалы ушул күндө айтыш керек дагы, и 2 ай срок берели. Мисалы Нурсейит 2 айда жакшы результат көргөзсөңүз дагы, бул да мисалы катталуучуларга жакшы мотивация бериши мүмкүн да. Мисалы мүмкүнчүлүк болот экен, көрсө арыктаса болот экен, 95, мисалы 15 килограмм арыктасам болот экен деп, бул да жакшы влиять этиши мүмкүн да сиздин аудитория. Мен предлагаю усложнить. Залга барбай. Залга барбай эле арыктап. Бекер болобу? Бекер арыктаса. Болот. Тамакты карайбыз, и только үйдөн үй шартында заниматься эткенге, анда ошого басым кылалы. Үй шартында? Үй шартында тамак менен. Повседневный жашоо менен аралаштырып, ооба. Тамакты дагы мындай Залы жок. Залы жок, тамагы жок. Тамагы имею в виду жана официально заказывать этип ППдан. Жок, андай жок эле. Короче, өзүң жеген тамагыңды иреттеп. Анысы жок эле, ооба. Анда эмесе, аз жыйынтыктап туруп айтайын. Тамакты мен жазып берем. Графикти түзөбүз. Бирок сизден бир ошо убада алыш керек, что кылам деген. Мен клиенттериме ошондой түзүп берем. Ошону убаданы кармап, ошону кармайлам десеңиз, анда баштап результаттарды көрөлү. Мындай айтканда, бул подкастты ушул айтылып аткан пайдаларды не только на словах, но и на деле көрсөтөйүн дейсизби? На деле. Аудиторияңыз көзөмөлгө алат, баары мындай судья болуп турат десем болот да, калыстар болуп көрүп турушат дайыма. 2 айдан кийин арыктасаң, арыктаган жоксуң, гана жөн эле пустой сөздөр экен да депчи. Эми менин оюмча
баарын күткүздүрбөйчү мондай кылсак болот. Биз азыр катталуучуларыбыз биз менен көрүп, балким аларда мындай бизге желание пайда болду. Биз Инстаграмдан неме кылалы, толук ошол программаны мага эле бесплатно бербей, получается, подписчиктер мен эмне кылып атканымды көрүп, артынан кайталап эле ошол жыйынтыкка жетчүдөй кылып, мындай сиз жана айтып атпайсызбы, Дубайдын принци марафон өткөзөт, мындай Ооба. челлендждерди өтчү, биз деле бир мини челлендж кылайын, Анда Дубайдын Нурсейит принцинен кембизби деп. Нурсейит марафондо Жок, жок, анчалык эмес. Бул все акча үчүн эмес, чын эле проверить. Всё. Сүйлөштүк да Кылалы анда, подкастты. сүйлөштүк. Канчалык чынында арыктуу болобуз. Амписа азыр көп акылдуу сөз сүйлөдүңүз. Ооба. Анда деле көргөзөлү. Деле көргөзүп байкайлы. Негизи подкастта углублённый какие шаблон суроолорду тактадык. В общем и целом индустрияны тактадык. Анан эми аягында бизге бир эле нерсе калды. Ошол кыймыл аракет менен жыйынтыктап далилдеш, туурабы? Эгер далилдели десек, ошо биздин Инстаграмга баракчаларыбызга катталыңыздар. Анда бул подкаст бүттү деп эсептелбейт. Бүтүрсөк дагы. Анткени бул подкаст биздин Инстаграмда уланып турган болуп атат да. Улан. Жашоодо көрсөтүп, анан мен мындай сунуштайм. Эгер чын эле арыкталсам, Инстаграм жыйынтык көрсөтөбүз да. Арыккандан кийин качка берип баштайлы. Если так получится. Качка берип туруп, потом 2 качок болуп подкаст тарталы. Дубайдын пляжынан. Албетте кылсак болот. Анда 2 айга убакыт берели. 2 айдан кийин. Если мен 2 айдан кийин жок болбой калса, мен бала болду эле калтырып коюңуздар. Если получится, то дальше ушул Дубайдын пляждарына дальше бир нерсе кылып, короче, элдер дагы туура жашоого чакыралы. Элдерди чакырып, элдерге мотивация болгонго, может дагы бирөөнү вес түшүргөнгө, жашоосун, лайфстайлын өзгөрткөнгө может себепкез болосуз да сиз да. Аягында ден соолук канчалык маанилүү экенин сиз өзүңүз сөзүңүз түшүндүрүп кетсеңиз. Призыв деп коет го. Анда эмес эмне дейбиз? Ден соолук жашоонун булагы деп, биринчиден ден соолугубузду чыңдайлы, жөн эле зал эле эмес, чуркайлы, кыймылда бололу, күнүнө 10 000 шаг болбосо да бир аздан 4-5 километрден басалы. Эч качан кеч болбойт. Бүгүн башташыбыз керек. Биз 45-ке чыгып алып, анан кеч болуп калды дебей, бүгүн колуңузга алыңыз. Мисалы, бүгүн байкелер чуркап баштаңыз, чуркай албасаңыз жөн эле басыңыз. Может, эжелер бар, төрөттөн кийин депрессияга кирип, өзлөрүн карап, 1 жылдан кийин өзлөрүнө да келүүгө болсо, өзүңүзгө может жагып баштайсыз. Ар кандай жанагындай ажырашуулар азаят. Может, ошонун баарын алдын алыш үчүн спорт менен заниматься этели. Жана ошондой эле аудиторияда Нурсейит менен, Нурсейит да буюрса жакшы сөз берди. Жакшы мотивация алды. Мен не подписывался под это. Мен кыйнап атат. Нурсейит анда баштады, анан жана ошондой эле аудитория Нурсейит менен баштагандар сиздер да көзөмөлдөр болосуздар. Менчи, по идее, бул жака сиз менен подкаст тартканы келгем. Сиз эмнени гана баштап салдыңыз? Моюнуңузга жүктөп. Ой, моюнга жүктөп, жоопкерчиликти арыктатып адамды. Байкуш мен жыргап эле жашап жатпадым беле? Эми анын баары тамаша, бирок Нурсейит, ден соолук өзүңүзгө керек. Өзүңүздүн ден соолугуңузду чындап, өзүңүздү колго алыңыз. Анда эмесе бүгүндөн баштап. Бул жерде бир катачылык кетирдиңиз. Ден соолугуңузду чындап эмес, ден соолугуңузду накталап. Ден соолугуңузду накталап. Ден соолугуңуз накталса, өзүңүз да накталып болосуз да. Эч кандай кошулмасыз накта бололу. Накта заниматься этели. Эч кандай формаларды колдонбой. Мындай айтканда накта качок. Накта качок бололу, чыныгы качок. Урматтуу достор, эгер сиздер ушул жерге чейин көрүп, биз менен ушунча мындай мотивация алып, биз да чогуу машыгалы, арыкталы деп туруп, бирок ушул чейин көрүп жактыруу баспай, комментарий жазбасаңыздар, бетиңиздер жок экен. Бул жерден сөзсүз түрдө жактыруу басыш керек. Ушунча биз менен жүрүп, биз менен уже тренировка кылайын деп турсаң, жактыруу баспай каяка? Куда вы? Комментарийге өзүңүз ой пикириңизди калтырып кетиңиз. Баштайм дегендер баштайм деп баштаңыздар. Инстаграм баракчага катталып, ушу Инстаграм баракчадан баштайлы кыймылдап буюрса. Улам ушундай өзгөрүүлөрдү көрсөтүп баштайбыз. Сизге убактыңызды бөлгөнүңүзгө ыраазычылык билдирем. Дубайда отурабыз го, кандай болсо да чиркин. Эки кыргыз Дубайда отуруп, буюрса биздин подкаст дайым пайда алып келүүгө аракеттенебиз. Ошондуктан достор, ден соолукту чындайлы. Адаттагыдай накта коноктор, накта берүүлөр, эми накта качоктор. Анткени бул накта подкаст. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө